ар адамдын бешенесине жазылган тагдыр бар. Бирок ошол маңдайга жазылганды да көтөрө алган бар, көтөрө албаган бар. Жалган дүйнөнүн ырыскысы баарына эле тегиз, бирдей чачылат өңдөнөт. Бирок буйрук Кудай буйруган ырыскы ар бир пенденин өз аракетине, айрыкча ниет куюна жараша болот окшобойбу? Жамалбек Ырсалиев деген шуулдаган ини досубуз бар. Эрбей велеттен келген бала курагынан тарта ар бир жасаган иши, баскан кадамы көз алдыбызда өттү. Аны орто муун, жаш муун арасында тааныбаган деле киши аз. Өз турмушун тыңгылыктуу эптей албай жүргөн кезинде эле кайрымдуулук иштерине аралашып аты чыккан. Андан соң ортон колдой ишкерлик деңгээлге өсүп жетип, ак эмгеги маңдай тери менен көгөргөн саналуу эр азаматтардын катарында болду. Саясий иштерге, мамлекеттик жумуштарга да аралашып, Бишкек шаарынын мектеп окуучуларын тамак аш менен камсыз кылуучу мекемени жетектеп, чычканга кебек алдырбаган такыбалыгы менен эл оозуна алына баштаган кезде, мителер үчүн пайдасы жок калган ал кызматты шаардын чоңдору түп орду менен жоюп тынып, өзүн жумушсуз калтырышкан. Жамалбек Баатыр болсо, кабагым кашым дебей өзүнүн ишкерлик иштери менен алек болуп кете берген. Шайлоочулар болсо, аны шаардык кеңештин депутаттыгына шайлап алышкан. Акыркы кезде интернет айдыңында көркөм публицистикалык прозалары менен аты чыгып, көөдөнүндө көнөгө жазма адабияттын мектеби бар, Задисинде кыргыз деген улуу журттун наркы бар, ниетинде акка караны, адалга арамды чаташтырбас баамы бар омоктуу жазмакер катары чыга келди. Бизге болсо Жамалбек Баатыр борборго элеттен томолой башы келген боз бала кезинен белгилүү. Жайдак жерде бутуна туруу үчүн анын алек болгон иштерине караганда алектенбеген иштерин саноо оңой. Бирок ошонун баарында кара жумушка караганда түмөн түйшүк менен тынымсыз издөнүү көп экени байкалып турар эле. Пайдасы, ийгилиги болбой калган иштеринде да зор турмуштук тажрыйбанын, кийинки бийиктик үчүн кезектеги тепкичтин орду болоор эле. Баарынан кызыгы, ким менен иштешпесин, ким менен мамиле жасашпасын, баарынан тең кандайдыр бир ташка тамга баскандай турмуштук азил, лакап болоор икая таап алат болчу. Анын баарын укмуштуудай укулуктуу кылып айтып отурса, анын жашоосунун баары эле энөлүк менен макоолук, кенебестик менен кежирлик аралашкан жалаң күлкү тамашадан тургандай туюлчу. Көрсө ошонун баарында келечектеги чоң көркөм сүрөткер, талант тунган сөз чебери бугуп жатканын анда байкаган киши жок десе болчу. Жамалбек Баатырдын өзү муну минттим, тигини тигинтим деп деле жасаган иштерин өзү озунуп айтып жүргөнүн деле укпадык. Чыгармачылык менен алек болгонун деле интернеттеги жарыяларынан, чыгарган китептеринен көрүп таңданып да тамшанып да жүрөбүз. Жамалбектин тиги чарбасында болдук, бул чарбасында болдук деп жолдош жороолорунан укканыбыз болбосо, сааты чыгып өзүбүз көрө эле келек. Акыл замандын каарманы Жамалбек Ырсалиевдей эр азаматтар болбогондо ким болот эле деген ниет менен анын баш калаабыздын чекесиндеги чарбаларын атайлап барып кыдырып көрүп келдик. Жаке, бу көлдүк нарындыктар каз багып илгери шылдың болчу эле. Бу нарындыктарга кандай каз деген маселе? Азыр биз чүйлүк болуп калдык да. Муну эмнеге баргытасың? Жегенге? Муну жегенге кыштатайм багы. Неме болот да, эрмек да. Өлбөй эле чоңоёт бекен? Аябай жакшы неме болот экен, жакшылап карап койсо эле багы сары жүн түшкөндөн кийин кетет экен. Ай, чоң-чоң эле турбайбы? Дейди. Бул канча убакытта өсөт ушунча калып? Бул деген 3 айдай болуп калды. Кое берилген. 200 грамм кесине алып келгем өзү. Азыр бул деген уже чоңоюп калды. 500 грамм, жарым килограмм. Ой, жарым килограмм бар. Эми ушул бир контейнер 40 тонналык да, 40 тонналык бул, 40 тонн. Канча балык батат? Азыр монун ичинде 2,5 миң балык бар. Мен алган кезде килограммына малектон чоңураак болуп калганда, уже чоң кеси болчу, ошондо 180ден алган. Килограмм, э? Килограмм. Килограмм 180. 500 килограмм алгам да, бу анда. Жарым тонна алгам. Жакшы тамактандырсаң жакшы кошот. Бат эле да. Бул мен алганыма 3 ай болду уже мына. Жегенге жарап калды. Суу келип эле буга кошулуп, бул жерден алып, тиги кайра тиги сууга кошулуп эле кете берет да. Стратокто. Насос менен тигинтип чагылдатпай койсо эмне болот? Бул кислород бергенге да, балыктарга аба берип турганга жакшы. Контейнердин ичинде багы токтоп калганда ысыйт да, күн ысыкта. А ошого бул
кислородду батыраак берип турганга жакшы да. Мен муну Кеминден алып келдим. Бул эмне мунун эмеси парод? форель. Форель? Радужный форель деген. Радужный. Ошолор. 25 килограммдык жеми 3200 сом турат. Ошо жеми кичине немерээк болот, кымбатыраак болуп калат. Бир жакшы жери эмне болсо жей берет экен да, бул форель жырткычыраак болот экен. Анан көп балык бакылгандар мурунтадан пурут менен иштеп жүрүп немесин көрүп калат да. Алар атайын эметкендер да болот, курт бергендер да болот, мындай болот, бирок эми таза кармаш керек да муну. Биз таза кармаш үчүн эле могу таза жем менен кармайбыз да. Мындайраак чачсаң. Кач, алыш. Кач. Үстүн дабыштын баарын келди болуп сезип алды окшойт да булар. Мен алдагы Жылары. эмеден баары бир коркот экен. Ары жылсаң. Буяка чачып көр. Көп да. Кандай эле бир чакасын бак турбайсың. Кармалып. Мына. Керек жок экен да. Ооба. Кана чакаң бар. Кой эми, өлтүрдү. Тур бербейм силерге өлтүрбө дейсиз да. Шуну жейбиз да. Ооба. Анда көбүрөөк туш. На, алыш. Gel berip dur mага, sürüp çöz. Beri bol. İyice süda. Ооба, балыктын ден соолугу үчүн пайдалуулугун айтып түгөтүп болбойт. Бирок аны багып өстүрүү үчүн көлмө, жок эле дегенде кененирээк жер керек да деп ойлойбуз. Контейнерге балык багуу кимдин оюна келет? Мындан арзан көлмө чынында кайдан табылат? Бул нарындыктын каз бакканына таң калмакчылыгы коён баккан эмне? Бул эмнеден келген идея? Ha bul. Bunu emne kılasın abi? Baldarga yermek da. O kişinekelerge. Bular şunu tamaktandıratsa kadar sıkanca çöp tap gelip salsaşkan aslında. Çöp çap gelip salsaşkan aslında. Koyondu toyguzu mümkün emez. Buga degen bir kişi işteş kança koyon var bu yerde? 10 çak tele koyun var. 10 çaktı koyon deli jetet. Şu bir kişi gereli iştegen. O. Baldar bağıttırmayın bunu. Baldar. Karaş bir bakkanda da çöptü. Vurup gelip salsaştı. Yazgıcı, uzgıcın degen var mı? İnkuvatır mı o? İnkuvatırlar. Mo üstüne hemen salgan kesgere 40 olduk gene. 40 oldu. Toğuk var. 40 ol, toğuk, bödönü. Uşun cumurtkaları bunun için var. 40 ol. Anca yumurtkasın kaydan tabi. Ben de tiki üst yakta duruyor. 40 ol. Toltura 40 oldu. 3 ön 10 bin son, 3300'den satıp geldim de. 3300'den bu. Mende 4-40 ol var olmuş. Oşun cumurtkası da bu yerde. Kançadan tuytuken 40 ol? 40 ol 3'ten tuytuken bir günde. Bir günde 3 gün. birden tuytun, birden tuytu. Kança cumurtka tuytuken emiş 40 ol? Bir sezonda. Bir sezonda bunu bir kançasını saldık bu kadar. Bir 30 say var. Oşu nemeli? Öte köpmez. Öte görmesin de. Ama orakil janağı bödönülür alar köp de. Amına az bödöne deyen al, günü tuytar. Cemberk olsun. Bu yerde 40 oldun cumurtkası var, dağın nenege? Toğukluk var, bödönlük var, üçönlük var. Bunun bari ошол Japon, Kıtay'ın inkuvatır. O Kıtay'ın inkuvatırları. Bu dele satıladı. O? Şunun biri kaç son bulur? 60 bin. Bunlar çoğarak. Molar $1000'dan aylananda çoğunluklara. Kiçilikleri olsa andan emeri. Arzanırak. Bunun kişilike 30'dan başlayan var da 30 cumurtkadan başlap öyde karaya getir. Ha bularga 1000 cumurtka otatın o. Bunun cumurtkalarını kayda görürsün. Narodni alıp geçti. Barın alıp geçti. Üç yerden alıp geçti. Kançadan alıp cumurtkası? 100 Hazır arzandap kaldı. Sezon jayında köp tuytu da bular. 10 bin, 20 bin, 50 bin geçen karma otkanlar var da. Oşolar jakşı kende bıgadın olat eken. Az karmaganda dememez da. Öte bir jakşı geldi. Hazır bunu 2000'de atpaysın abi şurada. Az devese. Az mı o şeyler? Tüketkönden keyinki üs bu işi. Bu jönle uyutkan olur. Negizde şu faydalı biznes mi? Faydalı biznes. Bırakın bu arası köp de ama bu yerde atayın şu. İğneler
постоянно карап отуруш керек. Ama bu жерден ушундай жылуу болуп берет. Жылуу болот, пенопласт менен салынганда. Муну пенопласт менен каптырсыңарбы? Жылуу ич. Yok, iyi aktar. Могу ак жакшы. Ak çoğarak olur. Bunlar çakalar. Мына көрдүңүзбү мына немелерди? Aktar çoğarak. Жок. Bunun erkegi жок, жалаң курган. Жок, бар. Арасында короздор бар. Арасында кошо жүрө береби? Короздор бар. Soğuk da elinde. Оңго бирден колтокто жок. Туар тоокто короз болбойт. Буларга короз кошпосок тиги жумуртканы неме чыкпай калат да, ачпай калат да. Ата бабасы мал жүткөн Жамалбек Баатырдын өзү да ишкер катары башында мал бордоо менен бутуна турганын билет элек. Мал жандуулук аны эми деле таштабаптыр. Баш калабыздын чекесинен 3-4 гектар жер сатып алып, бир кызык ишмердиктер аралашкан элеттик чарба уюштуруп алган. Малы да, балыгы да, тоогу дагы, бөдөнөсү да, ал турсун кыргоолу да бар экен. Керегинче кеңири пайдаланабыз, ашыгын сатабыз, жоок ууп келаткан жок. Элчилеп, жинигип деле иштебейбиз. Бирок өзүбүзгө да, мында иштеген ишчилерге да, шаардыктарга да пайдадан башка зыяны жок. Жай турмушубуз өтүп жатат дейт ал. Азыр малдын баары тоодо. Бул жерге 100 башка ылайыкталган. 100га ылайыкталган. Бул атайын ошондой жалаң саагыныга ылайыктап атам. Үстүнө чөп жыймай, сеновал үстү. Астына болсо мындай неме болуп кайт. Чөптү мындай бул жерден түшүрө бермей. Бул жерден ортосуна атайын ачык коюп койдук, ошо чөптөр эки жагына чөптү салганга неме ылайыктап коюп койгондо. Суусу кандай ичилет? Суусу мына, могу шлангиде суу турбай. Суу ошону менен тартылып келип туруп буга эле куйруп кетет. Кетти суусу ушуну менен. Ал Маурекин үстүнөн жанагындай араба менен сүйрөп. Ошого ылайыкталган да. Жемди бияктан салганга, жем чөпкө ылайыктап, ошо тияң көстө кетирип койгонбуз. Кыргызга түшүнүктүү бизнес, мал, уй, кой деген. Анан бул бөдөнүн этин, жумурткасын өзүңөр да жейсиңер? Ооба, өзүбүз да жейбиз. Бул эми негизи бөдөнөнүкү аябай пайдалуу экен. Адамдын бул пайдасы бар. Муну эмнеге эле жабышып эле? Бул азыр баягы мода болуп кетти го, аш баскан жерлер жана пловду неметип эле ашканалардын баарында тең ошо столойлор. Ошонун баары жана четине бөдөнөнүн жумурткасын тизип алып келип атпайбы? Ошонун баары ушул жерден алышат. Бизде мисалы народныйдын бүт баары бизден алат. Ошондой жумуртканын немесине жакшы экен. Ал эми бул өзү бөдөнөнүн дагы пловко көбүрөөк кетет да, көбүнчөсү. Ошо аш басканда бөдөнөнүн эти менен басышат, ошондой. Анан ден соолукка өтө пайдалуу экен. Мен мисалы айранга эртең менен турам дагы 2 жумуртканы эле чийки чалып ичип алам. Кечке чейин неме жүрө бересиң да мындай, сергек болосуң. Аябай. Ошонусу жакшы. Энергиянын баары анда бөдөнөнүн жумурткасында. Аябай жакшы да, бул өтө пайдалуу. Бөдөнөнүн жумурткасы ачык айтканда эркек аябай пайдалуу экен кыскасы. Бул жакшы нерсе да. Жумурткасы. Эти дагы жакшы. Эти аябай мындай кичинекей, бирок таттуу. Аябай. Жегенге аябай деме да. Анан эң негизгиси муну баягы көп болгондо жакшы экен да. Мисалы мен 6000 бөдөнө бар болчу бу жердечи. Анан 6000гесинде ошол 6000 бөдөнө өзүнүн кичине немеси пайдасы аз болчу да. Анан бул баягы биринчи баштапкы немесинде көндүк да. Көрүп алдык муну кандай болорун. Азыр мынакей 50.000ге чейин жеткизели деп тети бөдөнө кананы көрбөдүңүздөрбү? Атайын ошону салып туруп анан неме кылып атабыз да, ичин чоңойтуп. Бул өтө чоң бизнеске да жакшы да. Пайдасы көп. Тоокко караганда бул кенеде эле жем жейт, мындай эле жем жейт. А бирок жумурткасын тооктугунан кымбат өткөзүп атпайсың мындай карасаңчы. Улар, кыргоол, кекиликчил, бөдөнө сыяктуу жапайы канаттуу эттери эзелден элибиз каркыттап жеген таңсык тамактар болуп келген. Алардын даарылык күч кубат берүүчү касиети жер замандан белгилүү. Илим билимдин туу чокусуна жеткен жапандарда жаш балдардын күнүмдүк рационунда сөзсүз түрдө 2 даана бөдөнө жумурткасынын болушун эрежеге айлантышкан. Бирок бул керектөөнү жапайы канаттууларды атып түгөтүп, табиятты талколоо жолу менен эмес, аларды колдоо көбөйтүү жолу менен чечүүгө болору белгилүү. Жамалбек мырза да өнөр жайлык бөдөнөлөрдү багып өстүрүү менен катар кыргоолдорду да жасалма көбөйтүү жолун издеп чоң иш баштап алган. Албетте баштоочулук иш оңой эмес, чыгымы да, кыйынчылыгы да көп. Бирок андай мээнеттин акыбети жогору болот. Себеби баштоочу эч кимде жок тажрыйбанын ээсине айланат. Түпкү ата тегибизден келаткан ушул боз үй бар да. Бул боз үйдүн ичинде табигый абанын өзү муздатып турат. Түндүктү ачып койдуңуз. Эгерде
эшик менен мына түндүк ачылып турат, шамал өзү эле келип айланып кетип атат да мына. Айланып кетип. Бул кондиционер өзү эле. Ал эми өкмөттүн кондиционерин сайып алып токко сайганда ал багы мустак уруп атып өпкөсүнүн баарын өлтүрүп атпайбызбы? Мен Ишенбаев акем айткан, архитектор эмеспи? Мына чий 40 сантиметрлик дуалдын эмесин алат дейт. 40 сантиметрлик дуалдын калыңдыгында бу чий. Эмнеден улам десем, айтат, ичи пустой дейт мунун. Ичи пустой. Өзөгү бар, анан мындайдан кетет деп 40 сантиметр немени алат экен деп айтканда, мен аябай таң калгам, угу, ушундай деп. А бул биз баягы баалабаган менен ар бир жаза алышында могу боз үйдүн эми кыйындыгын карабайсызбы биздин аталардын бир жеринде мыгы жок мынакей. Бул атайын баягы чай ичкен үй да, конок үйгө ылайыктап баягы достор келгенде отурганга. Тиякта неме коюп алгам, керебеттерди. Ал жер болсо жатакана. Кечинде жатып туруп эс алсаңыз, кадимкидей башкача эс аласыз. Бул боз үй менен үйдүн айырмасы бар да. Арда деле шартыңар бар да, жана кондиционерлүү үйгө кирип алып уктап келгенге туурабы? Андан качып буяка келип атат. Эми бул жеке бара-бара элдин баары эле мендей болуп качат болуш керек ушу шаарданчы. Анткени биз эми шаардан азыр 2,5 километр четте туруп атабыз. Бирок тоонун абасы, жашыл, балдарыбызга деле жакшы, эшикке ойношот, баткак кечет. Керелдин кечке балапан кубалап эле жүрүшөт мисалы. Шаарда балконда өскөн балдар башкачараак көз карашта болуп калат. Мисалы помидор менен бадыраңды холодильникте өсөт деп билип калат да буларчы. Муздаткычта ачсаң ошонун ичинде помидор менен бадыраң бар деп. А булар болсо мынакей азыр эшикте каалаган убагында барат дагы арыктагы сууга батыраңды алып жеп алып анан кете беришет. Азыр балдар келет бул жерге сууга түшөт арыкачы. Өтө кызык да. Бул эми баягы өткөндө мен муну Facebookка чыгарсам бирөө жазып коюптур. Кир суу турбайбы? Анан антисанитария деп. А биз болсо ошол антисанитариядан эле өсүп келдик да. Айылда каякта бар эле бассейн. Барып туруп эле арыктын тиги жерге талдын суусуна таштан тизип алып эле тегерек кылып эптеп көлчүк кылып алып эле ошол жерде жата берчүбүз да. Анан бул деле тоодон агып келген таптаза эле суу. Тоодон таштан ташка бышып келип анан ушул жерге чейин жетип атат. Чүйдүн Мыкан деген айылынын чекесинде Жамалбек Баатырдын дагы бир чоң чарбасы бар. Башында балык багылчу көлмөлөр гана болчу. Кийин тоок гана, күнөс канат чарбалары кошулуптур. Жумуртка бизнеси бул жердин эң кирешелүү тармагы болуп калган. Кытайлар ушундай күнөс кана жасаптыр. Тескей жагын ушинтип жылуулап там кылып салыптыр. Күнгөй жагын гана ачып коет экен. Анан жылытуу системасы да так ушундай экен. Вентилятор менен бирип мешке жылыйт экен, мешти жакса жагат экен, жакпаса жок экен кыскасы. Ошону Кытайдыкын аябай бүгүнкү күндүн эң алдыңкы тажрыйбасы, эң жанагы жаңы нерсе катары биз мактадык эле. Ошондой нерсени бул жерде деле куруп алыпсыңар. Буну кимден үйрөнгөнсүң? Эми ошол Кытайлардан үйрөнүп атабыз өзү кыргызча ошонучу. Себеби булар баягы миллиардтан ашык эл каражанын багыш үчүн жанталашып баягы аракет жасайт экен да. А биз ошолордон акырындан ошол система бизге да келатат. Эмгектенип, бул эми баягы биз өзүбүздүн мал киндиктүү нарында өскөндүктөн мындай жашылча жемишке, мындай тоок чарбага, булардын баарына чындыгында биз үчүн бир жапайы көрүнүш болчу да шаарга келгенде. Анан баягы күнөс кана десе, агам дагы ушундай Жакыпбек бир тууган агам, ал келип теплица салып ушинтип элдер пайда көрүп атыптыр десе, мага мындай ушундан эми канча чөп-чардан кайсы пайда түшөт элем деп ошентип койчумун. Көрсө бул негизги киреше булагы боло турган жолун таап алса, жакшынакай бир кыштыр жайдыр ушул жылы бою жасай турган бизнес экен да. Мунун үчүн бирок эмгек көп талап кылынат экен. Азыр көрүп атасыздар, мынакей ар бир бадыраңдын түбүнүн баарына капельный расширение деп тамчылатып сугаруу кылып, ошонун баарына. Анан кийин мына сиз айткандай тескей жагынан стена кылып, күнгөй жагынын баарына бул күнөс кана бар, теплица кылып салып, ошол көп эмгек менен эми бул жерде иштеген балдардын эмгеги да чынында. Кээ бирде ооруйт экен булар дагы. Адам сыяктуу эле дарылап, кайра ошону карап, бүт баарын карап туруш үчүн атайын ошо көп күчтү талап кылат экен да. 7 сотуктай жер, 7 сотуктай жер. Актап атабы өзүн актайт беле? Биринчи башында актабай аткан. Чынында бул көпкө чейин неме болуп, кыйналып атып, анан эми көтөрүлгөндө уже актай баштады да. Эми кайра болсо азыр бадыраңдын баасы базарда түшүп баратат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан бул күн сууктаган сайын ошондо баасы жакшы чыгат экен да. Күндө жактыңарбы тот? Буга өтө көп кетпейт. Бул мишоктоп эле көмүр алып келип коебуз. Анча отунду күн суук кезде эле талап кылбаса, а күн мындай жылууда көп деле талап кылбайт. Кар төшкө жыйнагансыбай, аярлап жыйнаганды дагы
үйрөнүп алган турбайсың. Бул эми ар бир акча да мунунчу. Бул сынып калса акчаң жоголуп атканга тете болот да. Ошон үчүн акырын алып анан. Мына кенеде эле жерден бир жака жумушка чыгат. Мына жерде азыр 700 ток бар, бул жерде. Ылдый жагында 2,5 ток бар. Ар жагында жөжө бар. 5000 да. Булар дайымын ушинтип чоңдап турабы, же кичине тынч алган учур? Тынч алган учур болот, азыр биткенден кийин тынч алат. Ошол 1,5 миң жумуртка берет да бир күндө. Ооба. Көп 70%, 80%-ке чейин бериш керек да. Жөжөн аш. Я, капризный булат. Бирөөнүн немеси. Градусу менен өзүнүн немеси менен карап туруш керек да. Эми канча киши иштеп атат ушул жерде, ушул чарбада? Бул чарбада бул жигит семьясы менен эле ушул эле жетет. Rejim менен мал өз малында ишти жасасаң жакшы. Натыйжасы болот да. Балдарың барбы? Бар 3 балам, 2 кыз, 1 балам бар. Баарың уш жерде жашап, Ошол жерде мен ошол жерде жашайбыз. жакшы. Пайдалуу эле? Пайда. Жамалбек байгыңар үка кылып алды, ака кылып алды. Ака кылып жүрөбүз. Жакшы. Мен Айтылуу Балбай Батырдын урпактарынанмын. Бу Балбайдын Кер боругу деген шылдың сөз калган көлдө. Илгери биздин ата-бабаларыбыз ачарчылыкта ачка калганда анан Балбай атабыз жанагы түптүн суусун буруп балыгын кармап анан ошону зордуктап жетириптир. Анан аман калыптыр да. Анан ошондон балыкты көлдүктөр Балбайдын Кер боругу деп шакаба кылышат да. Балык жеген эмес да кыргыз. Анан эми көлдүктөр эмес эми нарындыктар дагы жемек турсун түштү. Элге балык берген заман болуп калды. Кандай иш экен эми бул? Эми жакшы неменен эстеттиңиз да аябай. Менин атам раматтылык ырсаалы. Балык жечмес да. Анан биз айтчубуз да, ата балык жакшы, ден соолукка пайда десем деп айтсак, ачарчылыктын убагында жебеген балыкты эми жыргал заманда жемек белем деп жебей койчу да. Анан биз бала кезде деле ошо атам баягы раматтылык айтып калар эле. Бака балчык деп койчубуз муну. Эч ким жечмес. Кийин эле орустар келип анан баягы биздин айылда мыкан суусу деп коет, кара суу деп коюшат да. Эмнеге кара суу деп айтылып калган десе, үйүр жылкыны кечирип айдап өткөндө балыктын көптүгүнөн кан агып, капкара болуп калчу экен да. Анан ошондон кара суу деп калган. Анан ошол кара суунун балыгы деп кийин чакалап сузуп алышчу экен да. Анан кийин эле балык кыскарып жок болуп кетти, азайып кетти да. Анан бул балыктын чынында сиз айткандай ошо Балбай ата биздин айылда болбогон экен, болбосо бир топ киши ачкадан өлбөй тирүү калмак окшойт да, жедиргендечи. Анан бул эми чынында өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү, Сары Өзөн чүйдө көлмө көп деп. Бул көлмөлөр деле мына бизде могу 7 пруд бар. Бул 1957-жылы курулган пруд экен да. Илгери курулган ошо атайын ушул балык чарбасына деп курулган экен. Анан кийин баягы биз ошол балык чарбасы баягы союз тарагандан кийин ошол биздин колго Кудайдын буйругу менен бизге тийип калды бул жер. Ошо агам экөөбүз анан ушул көлчүктөрдү жазап буларга балык кое бергенбиз. Бул жерде баягы Толстолоб деген бир атайын ушул көлчүккө ылайыктуу балыктар бар да. Көлчүк карась деген балык бар, анысы таттуу балык аябай. Көбүнчөсү Толстолоб менен Белый Амур деген ошол немеси бар балыктар. Бул балыктын эми чынында бул бир эле жери баягы малек деп кичинекей кезинде алып келип кое беребиз, анан суунун астындагыны бир Кудай билет да, канча балыгың бар экенин, канча байлыгың бар экенин бир Кудайдын колунда. Себеби мунун астында биз азыр канча кое бергенибиздин эми баягы
Канчасы кармалып, канчасы өсүп, канчасы кетип атканын билбейбиз, бирок бир асты 3 жылдан бери кармалбаган немелер бар, көлчүктөр, чоң-чоң. Чапандыр кийип, кара жөндөй болгон жок. Андай жөндөй болгон жок. Мунун астын санай элекпиз, кыскасы канча балыгыбыз бар экенин билбейбиз. Эми баягы кармачы убак келгенде эле сууну кое берип туруп анан суузуп алабыз. Бул балыктын бизнеси чынында жакшы бизнес да. Бирок ошол эле учурда бул дагы тоюттандырып, ушуга атайын алып келип могу көлчкө немелерди таштап турса, жемин таштаса, булар да бат жоңойт да тезирээк. А биздики багыл ээн болгон үчүн үстүңкү тиги чоң чүй каналынан агып келип туруп, бул кичинекей чүй каналына кошулган суу болуп атпайбы, экөөнүн ортосу болупчу. Анан bundan аккан суу менен эле келип эле ошол көбүнчөсү чындыгында бул биз өтө көп тамактандырып ийген жерибиз жок да, буларга тамак берип аткан жерибиз жок. Өзүнчө Кудайдын тамагын жеп эле. Кудайдын тамагын жеп эле өзү атат чынында. Анан сиз жакшы айтып өттүңүз ба, нарындыктардын колунан келбеген бизнестерге кирип алдык да, бирок адам деген ушул экен, баардык нерсеге көнөт экенбиз да. Караган кишиге сырттан чарба оңой эле сезилип аткан сыяктуу болот да. Элдер ойлойт, мунун баары жердин баарында эле балыгы, тиягы, буягы баары эле дүрүлдөп атат. Чынында ар биринин артында ошончо түйшүгү бар да. Тоогунун жеген жеми канча, ал тиги жумуртканы сразу алып барып эле тиги өткөзүп эле байып аткандай сезилген менен ал жегени ошончо да. Жумурткага чейинкиси канча, балыктын да оорусу бар өзүнүнчү. Буларда атайын ошо терилерин тешилип жана акиташ жебесе, булар акиташ ошо терилер тешилип кетет экен кадимкидейчи булардын. Ок тийгендей болупчу. Мында өздөрүнүн ошо витаминдерин убагында берип турса, анан жакшы кетет да. Балыкты семирткендин дагы бир мындай туура эмес ыкма менен семиртип аткандарды деле көрүп жүрөбүз да. Себеби жанагындай өлгөн малдын этин алып келип туруп мунун ортосуна коюп койсок, чымын чечип курттап анан курт түшүп анан ошол менен тамактандырып, ушундай атайын немелер бар. Атайын жарыктарды коюп аларга баягы чымын чиркей жабышып андан түшкөндөрү ушинтип атайын немелерди жасап жүрүшөт. Арам жолдор. Анан эми андай кылганда биринчиден сиз жакшы айтып өттүңүз жогоруда. Жанагы тоонун балыгы менен тоонун суусунан өскөн балык менен булардын айырмасы болот чынында. Баягы көлчүктүн балыгы көлчүктүгүн кылат. Булардын жыты дагы болуп калат да, кээ бир көлчүктөрдө баягы дайыма агып турбаса, балык да жыттанып кетет кадимкидей. А бул дайыма аккан үчүн мында жыт жок да, бул эки неме. Бул атайын ошол немеге ылайыкталган да. Бул суу, бычыканын суусу тияка куюлат. А бул жерде токтоп турбаган аккан үчүн неме да, таза кетет. Атайын мен бир тууган агамдын бир баласын ушул балыктын эмеси үчүн эхтиолог деген бир немеси окуусу бар экен, сельское хозяйственный институтта. Ошондо окуп атат ошо балыктын эмесинчи. Буга да адистик. Адистик керек да, ошо балабызды ошого окутуп атабыз. Мен бир балам болсо, немеде ветеринарга киргизип атабыз, мал чарбасы боюнчачы. Себеби бул тоокко, балыкка, ошо балдарыбыздын баарын чарбага ылайыкташыбыз керек да, баягы. Баары тең эле оюбузду ойлойбуз да. Бизде бир Кыргызда неме болуп калганда, каныбызга сиңип бараткан бир неме, же юрист, же экономист болуш керек дегенчи балдарыбыз. А чындыгында мал доктор, ошо балыктын атайын окуусу бар экенин мен кийин эле билдим, ошо Акылбек окугандан кийин билдим да. Анан барып албай эхтиологду окуйм деп мен таң калып, ал эмне деген окуу экен десем, балыктын окуусу депчи. Анысыкандай анан бир балабыз ошол азыр жаңы тапшырганда байелген, ал болсо мал чарбасына, ветеринарга. Эхтиологду окуган турбайсыңбы? Уже бүттүм уже ушул жылы. Кайсы жерде? Аграрный университет. Эхтиолог деген бөлүм барбы? Жаңы ачылды. Могу жерде илимге ылайык иштеп атасыңарбы силер? Же жөн эле кыргызча эле иштеп атсыңарбы? Азырынча кыргызча болот. Ушул жылдан баштап уже теория менен иштеп баштайбыз. Теория менен практика өткөзүп аралаштырасыз. Прутту тазалап чыгыш керек да. Органический минеральный удобрение чачып, балыктарга азырынча кислород дагы көп жетишпейт. Суунун түйүндө дагы лай көп да. Ошон үчүн кислород да азайып кетет. Паразиттер көп. Ошон үчүн эметиш керек, тазалап, биринчи прутту тазалаш керек. Интересный сабактарды өттүк. Уже кызыгып деле калдык. Практикага чейин барып келдик, көлпөлгө чейин. Кызык нерсе көп өттүк. Ошо кызыктуу нерсе деле мякта деле болот. Кудай буйрса иштебиз.
бардык иш өз агымы менен болот. Башталган иштин баары эле сыдыргыга салгандай кетпес. Көп тармактуу чарба жүргүзүүнүн артыкчылыгы биринин кемчилигин экинчиси жаап, түпкүлүгүндө жалпысынан натыйжалуу ишкерликтин камсыз болгонунда экен. Ошентсе да азыркы кезде үйрөнчүк иш менен адистешпеген иш барган сайын натыйжасыз болуп баратканы айдан ачык. Жамалбек мырза да эми жалаң гана алдыңкы тажрыйбага таянган, жогорку деңгээлде адистешкен өндүрүшкө көбүрөөк көңүл бура баштаган. Кызматчыларын жогорку окуу жайлардан, атайын курстардан окутуп, келечектүү өндүрүштөрдүн камын жеп келет. Аккан арыктан суу агат дейт. Жамалбектин атасы Самарбек байке Союз мезгилинде колхоздун тракторисинен тартып, партиялык уюмунун жетекчилигине чейин жеткен. Ал турсун коммунисттик доордо өтө жөндөмдүүлөрдүн гана энчиси болгон. Алматыдагы жогорку партиялык мектепти бүтүргөн. Бир айылдын эле эмес, бүтүндөй бир өрөөнүн кадырман адамдарынын бири эле. Ал кишини мындан бир топ жыл илгери болгону 65 жаш курагында ыйлайсыктай ээсине беришкен. Эми Самарбек байкенин бир муштумдай ынтымактуу балдарынын да, Жамалбектин чоң үй бүлөсүнүн да куту, төрүнүн көргү энеси сүйүнбү эже. Андан суралбай, аны менен кеңешилбей бир да олуттуу иш чечилбейт. Ошентсе да эне чиркиндин көкөйүндө көбүнчө Жамалбек сыяктуу тың чыкма балдар эмес, оорулуусу, өксүгү болот тура. Күтүүсүз кырсыктан күлгүнүндө үзүлүп, дүйнөдөн мезгилсиз кеткен уулу Жалилдин кайгысынан көтөрүлө албай жүргөн кези. Ошентсе да жазмышка доомат болобу? Буга мезгилден, убакыттан өткөн даба жок эмеспи? Энебиз акка тезирээк моюн сунуп, көңүлү куунак, өмүрү узун болсо дегенде, балдардын баары ак эткенден так этип, үйрүлүп түшүп турган чак экен. Канча небере? 32 неберем бар, 2 чөбөрөм бар. Чөбөрөлөр да. Чөбөрөлөр да бар, 2 чөбөрөм бар. Булардын баары орусча сүйлөгөнү бар экен, кыргызча сүйлөгөнү бар экен. Шаардыктар орусча, айылдыктар кыргызча. Балдардын ичинен мындай баары эле бирдей көрүнөбү энеге, ата энеге же бир өзгөчөсү да Ой, бар. баары эле бирдей да. Бирок эми бирөө жакыныраак болот экен да адамга. Мен жанагы эме балам, өлгөн балам жакын эле. Аябай. Эми ошол мезгилсиз күтүүсүз иш болду. İçinen şu Жамалбектин тыңыраак болуп калды. Баарын сүйрөп баарын. Тың бала жөнүндө ата эне негизи ойлобойт деле, наоборот тың эмеси жөнүндө көбүрөөк ойлойт. Ооба да. Кудай ата бар эле. Өз оокаттарына тың эле. Тың эмеси жок. Кудайдын мунусуна да тоба кылам. Бир тике бир эме ашыгыраак болот турбай, бир элиде. Бар текши болбойт. Жамал баарынан бир элден ашыгыраак деп койсом болот. Жанагы өлгөн бала кыйын болчу да. Эми бул жерде айылдагыдай эле шарт түзүп коюптур Жамалбек. Ооз үй жасап, үйлөрү бар экен башка. Силерге бул жерде эле жайлуу да. Бул жерде эле жайлуу, бирок баары бир өзүңдүн айылыңды эңзейт турбайсың. Айылдарымды, абысын ажындарымды сагынып атам, 2 айдан бери келип алып кетким келип атат. Ал жерде канча небереңиз бар? Ал жерде Жалилдин эле 4 баласы бар. Келиндерим кыздардай. Келин деп айта албайм. Баары кыздай мамиле кылышат, баары апа келип турушат, чайын беришет. Андан башка мага эмне керек караганда. Ошол эле да. Касан аяк деле мынтип кагышып кетип атпайбын кээде. Бир жумуш болгондо чыгып кетет меники деле. Оңой эмес, э? Анан көтөрүшөт да. Булардын тебелегени бизге массаж болуп атпайбы. Ары тебелейт, бери тебелейт, массаж кылып атпайбы булар. Мен 4 балам 4 жактан, 5 жактан тебелеп эле массажда. Ыжылдаганы деле кулакка угулбай калат. Ызылдайт. Кайра эметпейт. Ата эне деле баладан көп эле сурай бербейт мисалы. Анда санда бир жок болуп калса, койкуй мунум жок деп айтышыш мүмкүн. Ошол убакта жардам берип койсоң, андан өздөрү менен өздөрү тың болсо эле биздин бактыбыз ошодо. Союздан калган бир адамдардын психологиясына сиңип калган нерсе бар да. Бизди пенсия менен багыш керек. Биз карышыбыз керек, пенсияга чыгышыбыз керек, анан мамлекет бизди багыш керек депчи.
Hem бул чындап келгенде ушу пенсияны күтүү бул бир акылсыз адамдардын күтүүсү деп ойлойм да. Себеби эртеңки күнү пенсияга чыгасыңбы, чыкпайсыңбы Кудайдын колундагы иш. Бирок пенсия деген мынау балдарда. Ар бири бирден пенсия. Мисалы 11 болсо мен үчүн 11 пенсия да. Себеби айына 1000 сомдон акча берип, мени карганда бакчы болсо булар 11 000 сомду айына берет. Арасында $1000 берген балам болуп калса $11 000 айына бергидей болот да. Анан буларга болгон азыркы тапкан ташканыбыздын баарын балдарга билимине, ушулардын мээсине салыш керек экен да. Себеби муну эмнеден улам айтам? Бизге атабыз же чоң атабыздан калып калган байлык жок да. Баарын келдик дагы шаарга келип, сиз мени аябай жакшы билесиз. Базарда кесип сатып жүрдүк да мына. Базарда кесип сатып жүрүп анан Кудай берем десе акырындан берип отуруп эле эмне болуп дүйнө болгонун, орустун квартирасында жашадык, батма апаны багып аныкында жашадык, ошентип жүрүп эле жашоо бирөөнүн ошолордун батасы менен карган кишилердин ошол жакшы бизге көрсөтүп кеткен жолу менен эле келип анан Кудай таала ырыскы берди. Анан азыр мен ойлойм да, балдардын ар бирине биз дагы келет. Балдардын ар бирине ушул татыктуу билим берип эле, анан ыйманга тарбиялап, биздин азыр мына мен мамашымда каражаныңарды бакса болду, өз жанын бакса болду. Өз жанын, каражанын кайрысы деле багат. Ата-энени багыш керек да, ата-энени. Анан ата-энени багыш үчүн ошол балдарды ошо ата-энени мына азыр мындай кезинен баштап тарбиялай башташыбыз керек да. Мына могуну бердиңби? Бүгүн могун анды жеп атасың, эртең карганда сен мага нан алып келип бересиң. Бүгүн мына бут кийимди алып бердим мен сага, эртең карганда сен мага бут кийим алып келип бересиң. Деп анан тарбияны ошол бизди багасың дегенди сиңириш керек экен да. Мамлекеттен бир балама бир тыйын пособие алып көргөн эмесмин. Бир дагы балама пособие албайм. Чектеген пособиясын да албайм. Менден башкаларына жетсин. А мен мамлекетке налогумду төлөп атам, соцфондун төлөп атам, иштеген жеримен эч кандай. Аны айтам, соцфондун налогу кете берсин, бирок пенсиясын да албайм. Рахмат. Себеби мыналардын арасынан мени карганда багасыңар деп азыртадан кулагына сиңирип атып, кийин чоңойгондо ошолор мени багыш керек да. Мына пенсия деген мен үчүн ушул балдар. Мен дагы бир нерсе. Мен могул жерде шунчалык таттуу тандырдын наны. Борсок кадимки айран ичип. Ушундай жанагы таза айылдын шарты менен жүрөт балдарчы. Эми сенин деңгээлиңдеги бир топтор жанагы Дубайда эң жанагы супер ресторандарда сааты менен мактанып, дабирдемеси менен мактанып, чалчактап, дүйнө кыдырып ошентип жүрөт да. Балдар ошентип жүрөт да. Бу балдар болсо моорекинтип топурак ташка эмеге аралашып, ушунун баары менен эметип ушундай тарбияланат. Бу эми атайын жасалган ишпи же болбосо ошо эми ушуларды эле ошентип чалчактатып дүйнө кездирип койгонго алың келет эле да. Буларды дагы ошол жакшы суроо берип атасыз. Бул дүйнө кездиргенге азыр андан жеңил нерсе жок. Мына семьяң менен Дубайга эс алып келсең $1000 азыр горячий тур деп ысып аткан путевкалар бар. $1000 бересиң дагы барып алып эс алып келе бересиң. Бирок Дубайга барып келгенде барасың Арабтын кумдуу чөлү менен бийик имаратын көрүп алып кайра келесиң. А мындай таза тандырдын такошун жей албайсың да. Мындай борсокто ар жерден жасап бербейт да бизге эч ким. А булар болсо жылаң айлак жүрөт көрүп атасыз. Жылаң айлак жүрөт, бирөө көрсө айтат го, бул бирөөнүн баласыбы депчи. А бирок жерден энергия алып атат да. Ошо таманынан өткөн, жерден өтүп аткан ошол сыз булардын ден соолугуна пайда эле берип атат. Дене зыянды бөпөлөп аткан балдарды эле көрүп атпайбызбы? Ага караганда ошол айылда жүрүп эле бала кезден ошол биттеп куштап жүрүп эле киши болгонбуз. Анан эле азыр эле башкача да, бир кичине эле футболкасынын бу жери суу болсо эле бүттү аны алмаштырып жатып калышат. Коп коюп кичине мындай айылдын жашоосуна да көндүрүш керек. Мынакей балдар көрүп атасыз. Азыр мынакей улуу тиги Акылбек келди, жумуртканын баарын терет, бул машинеге жүктөйт да алып барат, өткөзүп келет. Булар кийин чоңойгондо буларга жардамчы боло баштайт. Жумуртка теришет, кошо упаковкага салышат, ошентип анан эмгекке тарбиялана берет да. Ата-энебиздин бизге ошол эң эле мыкты көрсөткөн тарбиясы ошол болуптур. Мени 16 жашымда үйлөндүрүп туруп, колхоздун 600 коюн алып берип койгону мен үчүн өтө чоң тарбия да. Себеби мен 16 жаштагы балага азыр 600 кой эмес, 6 кой кайтарта албайм. Бир Бишкектин ортосуна чыгып кетсе 90 жолу чаласың. Эмне болдуң? Каякта келе атасың. Мени болсо 600 койду алып берип туруп, чатырда ошону менен койду багып,
күнү түнү койдун жанында дем алышың да жок, майрамың да жок. Мингениң ат сууну ташып келген эшек менен суу ташып келесиң. Ошондой жашоодо жашап атып эле Кудайга шүгүр неме болду да. Атам менен энеме менин ыраазы болуп айтарым ушул. Эрте үйлөнтүп туруп эрте эле үйргө кошуп ушул тоого айдап ийгенине мен аябай сүйүнөм да. Себеби Балким эгер ошондой турмуш болбогондо ушуга жетмек эмессиң, э? мүмкүн мен дагы элдин балдарындай болуп чалчактап келип шаарга келип анан даяр жашоого болуп калганда мүмкүн ата энемди кыйнамактырмын. Башкача жашоого өтүп кетмектирмин. Мен атам Ырсалынын жалгыз эле уулу болгон да. Самарбек деп. Самап жүрүп көрдүм деп атын Самарбек койгон. Анан ошол бир тууганынын баласын багыптыр өзүнүн. Кызын багыптыр. Апам байкуш өзүнүн бир тууганыныкын багып Самарбек жалгыз болбосун деп, жана Мергенбек Турган деп ырчы Мерген Тургандын атасы Турганбек ошол биздин багып алган менин атамдын бир тууганы. Ырсалиевтер алар дагы. Ал 12 баласы бар, баары фамилиялары Ырсалиевтер боюнча калды да. Анан апам тараптан дагы бирөө ошо Мергендин атасы, атам тараптан болсо Карлыгаш деген Казакстанга күйөөгө тийип кетти, бир эжем бар. Ошолор да. Муну айткан себебим бул нерсе мындай да. Атам багыш раматтылык мынтип айтат эле да. Эй, башкаңар карасын, балалуу боло бергиле дечү. Баладан качпагыла, балалуу боло бергиле. Ар бир козу туулса, бир шыбак кошо чыгат. Баланын ырыскысын Кудай берет, балалуу болгула деп кичинекей кезде айта берет эле да. Анан мен эмне үчүн муну эле кечке эле балалуу боло бергиле деп эле айта берет десе, көрсө багыш өзү карганга чейин ошо бала күтүп жүрүп анан жалгыз балалуу болуп, анан менин артымда жалгыз Самарбек калды деп арманы ичинде калган экен да. Анан биз болсо мен атам айтып анан мынтип айтчу. Куу баш өтүп калсаң дагы бала бирөөнүн баласын алба дагы бирөөнө балаңды бербе дечү. Ушул нерседен мен жаңылып турмун деп. Бирөөнүн баласын алып бакпа, бирөөнө балаңды бербе дечү. Анан мен эми кичинекей мындай кезим, ошо Алихандай кезим. Аны ушинтип эле бирдекени айта берсе эле мен эмнеге эле муну айта берет десем, ошо ар бир айткан сөзүндө чоң философия жаткан экен да. Себеби бөрү баласы ит болбойт деп башка бирөөнүн багып алган балдарын башка кийин чоңойгондо эле төркүнүн таап кетет экен. Кыз тубакты Казакстанга күйөөгө тийип кетти. Ал кандайдыр бир деңгээлде убагы көзүнүн тирүүсүндө ата апа болуп келген менен көз өткөндөн кийин бир туугандар башкача болуп калат экен да. Ал эми булар болсо бир төшөктө жатып, бир чогуу туруп, бир нанды чогуу чайнап атып эле, эртеңки күнү үйлөнүп жайланганда эки бөлөк болуп чыга келип атпайбы? Башкага. Бир туугандардын ымаласы, молардын ысык болуп бири-бирине катышып, кенедейинен чогуу өскөндө ушул боюнча тарбиясы аягына чейин барса, Кудай буйрса, бири-бирине күйүп, бири-бирине жардам берип, биринин оорун колдон алып, биринин жеңилин жерден алып дегендей, бири-бирине мындай жакшы бир көмөкчү болуп кетет деген ойдомун да. Анан Кудайга шүгүр, сиз айткандай, баланы монтип аралаштырып алып, бажырап жашап, балалуу үй базар деп коет го. Мен үчүн булардын ушул чурулдап, айланып, кошо жүрүп, монтип жылаңайлактанып алып, кыйкыртып өкүртүп жүргөн ырахат да өзүнчөчү. Гайден коркпой, алдыңа рулдун алдында отурган. Бул деген жол эрежесин да сакташ керек да. Кандай болот? Эми бул баягы балдар менен кошо баягы ой менен болуп, анан ыгы келген убакта кичине какыс-кукус кылып тарбиялап, ошондой бир аракет жасап, мына монтип келет анан бирден мени басып алып. Мына тазалап коем, болду. Конфет басып алган турушун, конфет, шоколад. Болду. Албетте, Жамалбек Баатырдыкы сыяктуу жерге байланган ишкерлик канчалык заманбап болбосун, өтө жогорку кирешелерди алып келбеси түшүнүктүү. Бирок анын негизин дайыма адамдын адал эмгеги менен маңдай тери түзгөндүктөн берекеси жугумдуу да, түбөлүктүү да болору белгилүү. Биздин мекенибизди да дал ошондой жерге байланган чарбалар гана гүлдөтүп, көркүнө чыгарат деген ойдобуз. Ошонун баарын көкүрөгүнө батырып, жүрөгүнөн өткөрө билген, ал турсун ажайып жан дүйнөсүн көркөм сөзгө чыгарып, башкаларга жугуза билген, тастыктап айтаар иши бар, тартынбай айтаар сөзү бар Жамалбек Баатырдай эр азаматтарыбыз турганда биздин эл эч убакта кем болбоого тийиш.